Assalamu алейкум. Мен Мыктыбек Арыстанбек. Bir qancha vaqtdan beri sizlarga күнөскана жөнүндө блог кылууга убактым болбоду. Анын үстүнө мындай бир себеп деле болгон жок да. Бүгүн мына бир себеп бар. Анткени мен илгери силерге көрсөткөн мына жерде турган узуну 10, туурасы бир 12 метрдей келген күнөсканам бар болчу. Аны бузуп, мындай чоң бүт эле огородко күнөскана кылып атам. Күнөскана деген өзүнчө бир агро студия кылайын дедим да. Максатым ушул жерден күнөскана иштеткенди, жөнөкөй эле үйдө көчөт отургузганды жана башка бир нерселерди үйрөнөм дегендерге өзүнчө бир студия. Мындай аянтчасын кылдык, мынакей цементтен, ушул жерде кааласак семинар өткөрөбүз, балким келечекте. Мына жагында бүт көчөттөр, мына лимондорумду бияка отургуздум, лимондорду жерге көчүрдүм. Мына байкуштар тим эле жыргап калды, горшокто өсө албай турган экен, жерге көчүргөндөн кийин бир аз башкача жашоо башталды буларда. Жана ушул жерде 4-5 Кудай буйрса роза гүлүн өстүрөбүз. Экинчиси лимон көбөйтөбүз, үчүнчүсү павлония дарагын көбөйтөбүз. Жана төртүнчүсү мен ойлоп атам, ушу биздин Кыргызстанда өсө турган өсүмдүктөрдүн түрлөрүн, көчөттөрүн чыгарып көрөбүз. Маселе эмнеде? Жана мен башында айткандай, үйдө мүмкүнчүлүгү бар. Ашып барса бир, жок дегени бир 2 сотук жери болсо дагы, эч эле болбосо, кабат үйдө туруп балкону болсо дагы ушу бир нерсе өстүрсө, өзүнүн колу менен бир нерсе өстүрсө. Жаныбарлардан да бөдөнө да багып көрөбүз, коян да багып көрөбүз, тоок да багып көрөбүз. Иши кылып бардыгын кылганга аракет кылып, ошол студиядан тартып көрсөтүп, дарыларды Кыргызстанга алып келаткан балдар менен сүйлөшөбүз. Кыргызстандын өзүнөн чыгып аткан дарыларды эксперимент кылып көрөбүз. Био дарыдан баштап ушу чоң реактив дарыларга чейин эксперименттерди да кылып көрөбүз. Мына ушундай планыбыз бар. Албетте, эгер Аллах субханаху ва таала ошого мүмкүнчүлүк берсе. Мынакей, муну өз колум менен эле жасаган ушундай устаканаларым бар. Мына павлония дарагынын эксперименттеги көчөттөрү кетип атат. Мына жакта жаң отурулган көчөттөр, мына жанагындай жарыгы менен, лампочкасы менен жана күйө турган полу менен. Мына жакта черенок деп коет, тамырдан чыкканы, койчу иш кылып бүт эксперименттер кылып көрөбүз. Мунун үстү мындай пластик менен жабылат. Бул пластик дагы атай алып келдирилди. Караңыздар, бул күнөскана үчүн чыккан пластиктер. Бүгүн усталар жаап атат, кечинде жамгыр жаап, аягына чейин чыкпай калды. Мына ушул пластиктер менен жабабыз үстүн, тегерегин бүт. Анан өзгөчө мен сыймыктанган бул мешим бар мынакей. Мына жерде. Мына ушул меш мына үйдү да жылытат, ушу күнөсканын ичинде жылытат. Бул меш тууралуу өзүнчө сөз болот. Кудай буйрса, муну былтыр бир сонун уста, ушул мешти ойлоп тапкан уста жасап берди. Мүмкүнчүлүгүбүз болсо ушул меш жөнүндө да өзүнчө сөз кылабыз. Азырынча ушул. Мен бул тасманы эмнеге чыгарып атам? Бүгүн мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, ким кызыкса, бизге комментарий коюңуздар, жазылыңыздар. Анткени жакын арада балким ушул боюнча семинар да уюштуруп калабыз. Кыргызстанда карагат өстүрүшүп атат, Кыргызстанда малина өстүрүшүп атат, Кыргызстанда койчу павлония, жүзүм, алма, эмне гана кыймыл башталган жок. Ушунун эң алдыңкылары, ушул агрономдору, ушулардын билгендери менен ушул жерлерде балким маек тасма кылып чыгарат. Ошого биздин каналга жазылыңыздар, ушулар жөнүндө кабар алып турасыздар. Күнөскана ушу үй шартында кылам дегендерге да Кудай буйрса бир семинар өткөрөбүз деп атабыз. Бүтсүн, анан чакырып келип, мына ушул жерден бардыгын көрсөтүп беребиз иншалла. Биздин каналга жазылыңыздар.